Assalamu алейкум. Амансыздарбы, урматтуу мекендештер, спорт сүйүүчүлөрү. Биз кайрадан сиздерге кыргыз спортундагы маанилүү жаңылыктарды жеткирүүгө аракет жасайбыз. Тактап айтканда, бул чыгарылышта сиздерге белгилүү мушкерибиз Бусурманкул Абдибайыт уулунун жаңы менеджердик компания менен келишим түзгөнүн айтып өтөбүз. Ага чейин сиздер каналга катталып, видеого лайк басып туруңуздар. Кыргызстандык белгилүү мушкерибиз Бусурманкул Абдибайыт уулу Азияда акыркы мезгилдерде көптөгөн мушкерлерди чоң уюмдарга алып чыгып жүргөн Руби менеджердик компаниясы менен келишим түздү. Бул тууралуу мушкер өзүнүн Инстаграмдагы баракчасына жазып, алдыда жакшы чакыруулар күтүп жатканын белгилеген. Урматтуу достор, акыркы 2 айдан бери мен максималдуу пайда алып келе турган машыгууларды өткөрүп жүрөм. Учурда өзүм жакшы спорттук формадамын деп айта алам. Жана сиздерди жакшы жеңиштер менен кубанткым келет. Машыктыруучулар менен кеңешип, белгилүү Казакстандык ММА менеджери Саят Абдрахманов менен келишимге кол койдук. Азыр бизге көптөгөн уюмдардан ар түрдүү сунуштар түшүүдө. Жана аны карап менеджерим менен жакшы варианттарды тандаганга аракет жасайбыз. Бардык мага колдоо көрсөткөн, көрмандык кылган мекендештериме ыраазычылыгымды билдирем. Кудай буйруса өзүмдүн кесипкөйлүгүмдү көрсөтүп, сиздердин үмүтүңүздөрдү актаганга аракет кылам. Албетте түшүнүп турам. Сиздер менден октогонго кайтышымды көпкө күтүп калдыңыздар. Мен өзүм дагы ал сезимдерди сагындым. Күн сайын сиздерден качан беттешесиң деген суроону алуудамын. Эми бул суроону мага эмес, менеджериме берсеңиздер болот, деди мушкер. Мушкердин бул кайрылуусунан кийин өз менен байланышканыбызда UFC'ге акыркы мезгилдерде көптөгөн мушкерлерди алып чыгып жүргөн Саят Абдрахманов менен чоң максаттарды коюп келишим түзгөнүн кошумчалады. Белгилей кетсек, Саят Абдрахманов биз үстүдө айтып өткөн Руби компаниясынын менеджери. Буга чейин Кыргызстандан Рафаэль Физиевди UFC уюмуна алып чыккан эле. Эми эмне дейбиз? Буйруса Бусурманкулга алдыдагы карьерасына ийгиликтерди каалап туралы. Сиздер менен мен Нурсултан Турузбеков болдум.